Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» повестинин «Көңүлдүү кеч, таттуу менен Жолдубай» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Сүрөт өткөн күндөн эстелик. Сүрөттөрдө калды жаштыгым Адиланын күндөлүгүнөн. Түнү бою кар жаап, теребел эл күткөндөй апапак мамыкка оронуп калыптыр. Бул жакында жаңы жылдын келерин билдиргендей болду. Антпесе айрыкча мектеп окуучулары апапак кары жок кантип жаңы жыл болсун, кары жок кантип аяз ата келсин дешип, кардын жаашын күтүп жатышкан эле. Мектеп короосунун ал тургай анын айланасынын карын күрөп жалгыз бүкүр завхоз жүрдү. Сабактары аяктаган соң ага жардамдашуу үчүн ооруканадан чыгып келгенине бир жума боло элек улан классташтарын топтоп, үйлөрүнүн күрөктөрүн алдырып, кечке чейин карып күрөштү. Муну көргөн директор менен окуу бөлүмүнүн башчысы, анан да тарбия иштери боюнча орун басар Тургунбек уландын мындай демилгесин колдошуп: бу бала азамат экен, коомдук ишке активдүү катышып, тартибин оңдоп, мыкты жигит болуп келатат. Биздин сыймыктанган чемпионубуз. Ээн баш, тентек уланды тартиптүү, коомчул уланга айланткан класс жетекчиси Адилага рахмат. Класс мектептин алдыңкы классына айланып баратат. Буга класс лидеринин да салымы болбой койбойт. Анткени лидердин жоопкерчилиги чоң. Анын биринчи жоопкерчилигин сездирген класс жетекчисинин акылдуулугу, деп жатышты. Адила дагы өз окуучулары менен сыймыктанып, сабактарын берип, комузчулары менен алектенип жүрдү. Жаңы жылдык концертке, андан ары каникул убагындагы райондук кароо сынакка катышууга даярдыгы катуу. Окуучулар өзүлөрү дагы жоопкерчиликтерин сезишип, Адиланын койгон катуу талаптарын чарчаганына карабастан аткарып жатышты. Сабактан соң кечки саат 9га чейин машыгышып, балдардын ызы чуу баскан бөлмөлөрү комуздун мукам үнүнөн жаңырып жатты. Бири завучтун, бири тарбия иштери боюнча орун басарларынын, жана дагы да калганы мектеп мугалимдеринин балдары болгондуктан ата-энелерибизди уят кылбайлы дешип, соңку күнү колдорунун манжалары мөлтүрөп жооруганына карабастан Машботой күүсүн көркүнө чыгарып чертип калышты. Ошол күндөрү Адиланын бир кулагына комуздун үнү жаңырса, бир кулагына байжигиттин баягы сөздөрү угулуп жаткансып, кыжаалаттыгы кетпей койду. Комузчуларынын ийгиликтерине сүйүнүп, көздөрүндө жадырап кубаныч күлүп турса да, байжигит көрүнүп тура берди. Анын бечара мугалимдик кесибиңди таштап, мени менен жүр деген сөздөрү ичин бышырып, ошол сөздөргө 1000 ирет суроо коюп, 1000 ирет жооп берип жатты. Аңгыча президенттик ёлка эртең болот деп калганда Адила таттууну издеп классына келди. Ошондогу таттуунун жайнап турган жүзүн, гүлдөй ачылып турган маанайын, жылдыздай жанып турган көздөрүн сөз менен айтып түшүндүрүүгө мүмкүн эмес эле. Ал күндөн күнгө жадырап, сулуу тартып, жүзүнөн нур төгүлүп, ууртунан жылмаюу кетпей, Адиланы эжекелеп, төгүлүп турду. Колунда баягыда министрдин өз колунан белекке алган чөнтөк телефон. Ал Адила келгенче кимдир бирөө менен сүйлөшүп жаткандай. Жарпы жазылып абдан жайдар экен. Эртеңки күн качан келет деп ашыгып жатасыңбы? Деди күлө карап Адила. Ананчы эжеке, балга эмне көйнөк кийесиң? Аны ойлогон деле жокмун. Кыз ошентти да көңүлү сус тарта калды. Атама кат жазган элем, куттуктап, сүйүнүп, акча салган. Жакшы көйнөк, костюм алып ал деп. Кече базарга барсак эч нерсе жакпай койду. Алсам кийин алармын. Мектепке кийген кийимим менен эле барам. Атайын барып эч нерсе жактырбай. Мени ээрчитип алсаң болмок экен. Тайэжем менен барганбыз. Анан ал өзүнө пальто алып алды. Өзүнө? Сенин акчаңабы? Кыз ушуну айтып алып,
Неге айттым экен дегенсип эрдин тиштенип көзү ылдый түштү. Анан кайра өзүн кармана сөзүн улантты. Ооба, мейлиңиз дедим. Айлыгым тийгенде сага алып берем деди. Адила туугандардын ишине кийлигишкиси келбеди да мындай деп таттуунун көңүлүн тынчтандырды. Болуптур. Мындайда кыз кишиге кийим деле керек дечи. Мейли, бирок эң биринчи сенин ийгилигиң турат. Туурабы? Анан калганы болот. Ага маанайыңды чөктүрбө. Ошентсе да таттуунун маанайы өзгөчө жарык экенине ыраазы болуп, тайэжесинин кылганына таарынычы жок, көңүлү ордунда экенине ынангандай болду. Анан эртең-эрте аялдамадан жолугуша турган болуп бөлүнүштү. Андан чыгып Адила окуу бөлүмүнүн башчысы Рахатка жолугуп, эртең шаарга Ёлкага бара турганын айтып, үйүнө кетти. Күткөн күн, күттүргөн мүнөттөр да келди. Таттуу менен Адила ашыгып Бишкекке, президенттик Ёлка өтүүчү Улуттук опера балет театрына жетип келишти. Театрды курчаган жүздөгөн мектеп окуучулары жана аларды жетектеп келишкен мугалимдери жык-жыйма. Сыртынан милиция кызматкерлери коргон болуп курчап алышкан. Өлкө жетекчиси катышаар расмий жыйындарда дайыма ушундай болот эмеспи? Дарбазанын тушуна келгенде Жалалабаддык Акылбекти көрүп эле тааныды. Ал өткөндөгү Олимпиадада окуучуларын жетектеп келип, республикалык турга чыккан окуучусу менен бирге кафеге киргизбеди беле. Ал тартып жаткан тамекесин ары таштап Адилага басып келди. Учурашып эле күлүп жайнап, ичкери карай колун жаңсады. Силердин да келериңерди билип, күтүп жаттым эле. Кандай, жакшы турасыңарбы? Иштериңер, ден соолук, маанай, баары жакшыбы? Күтүп жаттым эле деген илиберинки коңур үндүү, бойлуу, коюу кара каш жигиттин сөзүнө көңүлү көтөрүлүп, Адила жылуу маанайда учурашты. Ары бери карап элеңдеген Таттууну да Акылбек агайың менен учураш деп колун жаңсады. Көрсө Таттуу Акылбекти таанып, анын айланасынан Жолдубайды издеп жаткан экен. Жолдубай иш жакта, деди анын издеп жатканын баамдаган Акылбек. Жүргүлө кирели. Ооба, кирип алды жагынан орун алып алалы. Акылбек илбериңкилик кылып, Адиланын сырт кийимин алып илгичке ийилип, залды көздөй баштады. Негедир Жолдубай көрүнбөдү. Балким ал тааныштарына кабылып, бир жерде турушкандыр. Таттуу ары бери карап Жолдубайды издеп жатканын билдиргиси келбесе да байкалып жатты. Аңгыча кара коюу чачы бар, буудай жүздүү, адамды бажырая күлө караган монтоңдогон бала алдыларынан чыгып, Адила менен учураша кетти. Анан Таттуу менен көрүшүп, жандай басышы, экөө көптөн бери көрүшпөй сагынышкан адамдардай учурашып, артта кала беришти. Адила алардын көз кыйыгы менен бир ирет карап, анын Акылбектин качан, кантип келишкенин, кайсы мейманканадан орун алышканын сурады. Кечээ кечинде келдик, достук мейманканасынан орун алдык. Жакшы эле келдик. Ала бел ашуусунун кары катуу, жолу тайгак экен. Кыйбастыктан келдиңер да. Ооба, окуучубуз минтип ийгиликке жетишип отурса, анын көңүлү үчүн деп зорго эле келдим. Мындай иш-чара балдар үчүн чоң окуя, өмүр бою эстеринде калат. Туура айтамбы? Ооба да, деп жылмая сүйлөдү Акылбек. Мындайда бири борбордон, экинчиси айылдан келишип, таанышышат экен, пикир алышат экен, көз караштары өзгөрүп өсөт экен, жан дүйнөсүн байытат экен. Бул дагы балдар үчүн өтө чоң стимул болот окшойт. Албетте, айылдын балдары борборго күндө эле келе беришпейт да. Мындай чоң окуя болбосо. Ооба, дагы бир сөз, балдар кыздар таанышып, жакындашып, мамилелери түзүлөт экен. Мен биздин Жолдубай менен сиздин Таттууңуздун жакшы мамилелерин байкап калдым. Экөө тез-тез телефон менен сүйлөшүп турушат. Ошондой бекен, деди жылмая Адила. Жакшы окуя. Кечээ жолдо келатып эле 2-3 ирет чалышып сүйлөшкөнүн байкадым. Жолдубай менен Таттуу экөө көп окуучулардын ичинен кол кармашып залга кире келатканын байкаган Адила көрмөксөнгө салды. Акылбек болсо аларды колун жаңсап чакырып, жанынан даярдап койгон орундукту көрсөттү. Ал экөө жүздөрү жадырап, бири-биринен ажырашкысы келбеген эгиздерден бешбетер булардын катарына келип отурушту.
оюн жарым сааттан кийин президент келген соң башталды. Залды жарган шаңдуу музыка оюндун башталышын билгизди. Адегенде шаттык бий ансамблинин бийинен соң билим берүү министри жалпы окуучуларды келе жаткан жаңы жылдык майрамы менен куттуктап салтанатты ачты да өлкөнүн президентин чакырды. Ал залдын уудуу колдоосу менен сахнага чыкты. Өлкө башы куттуктоосун айтып, чакырылган 300дөн ашуун окуучуну сахнага топ-тобу менен чакырып, өзүнүн баалуу белектерин берип жатты. Алардын мугалими катары Адила өкмөттүн ардак грамотасын президенттин колунан алды. Бул окуя Адила үчүн күтүлбөгөн кубаныч болду. Андан соң бийик ёлка коюлган фойеде бал башталды. Адегенде классикалык музыка менен жалпы бий бийленип, андан соң чакырылган белгилүү артисттердин жагымдуу обондору жаңырды. Шаң менен башталган бал шаң менен жүрүп жатты. Алардын арасында Таттуу менен Жолдубай бири-биринен ажырабай, бүгүнкү бал жалгыз ошолор үчүн гана болуп жаткандай, кубанычтарында чек жок. Жүздөрү албырып, жүрөктөрүндө балалык алгачкы аруу сезимдери ойгонгондой, ошол сезимдери аларга канат бүткөрүп, жерде эмес, көктө куш болуп учуп жүрүшкөн өңдөндү. Акылбек менен Адила алардын белектерин коюндарына кыскан боюнча эки окуучусуна көз салып коюп бурчта сүйлөшүп отурушту. Адила эч кимге билгизбей, көөдөнүндө туйлаган жүрөгүн колу менен тыйып, бар сырын ичине катат. Ал Таттуу менен Жолдубайдын кармашкан колдорун, бийлеген бийин көрүп, бири-биринен ала албаган көздөрүн байкап, Саламат менен жолуккандагы окуяларды көз алдынан өткөрүп жатты. Анын оюн туйгансып, "Сизди тааныйт экен", деп айта баштады бир маалда Акылбек. Элтридин түштүк бөлүмүнүн оператору Саламат деген жигит. Анын сөзү бүтүп, оозу жыйылганча Адиланын туйлаган жүрөгү зырп этип Акылбекти жалт карады. Саламат булар менен качан кантип таанышып жүрөт? Акылбек сөзүн бейкапар улантты. Областтык билим берүү бөлүмүнө келип, президенттик ёлкага бара турган бир окуучуңар бар экен. Ошол тууралуу маалымат алат элем, деп кайрылып калды. Анын аты Саламат экен. Сизди жакшы тааныйт экен. Ал тургай сиздердин мектебиңиздерге да барган турбайбы? Адила ооба дегендин ордуна эмне деп айтты экен деп ойлоп, заматта бүткөн бою өрт менен жалын болуп чыкты. Саламат ал экөөнүн ортосунда болгон окуянын баарын айтып койгонсуп, ыңгайсыз сезип жатты. Көрсө окуя мындай болуптур. Ошол жакында болгон бир жыйында областтык мектептериндеги билим берүүнүн абалы тууралуу сөз болгон экен. Олимпиадада алдыңкы орунду ээлеген окуучулар, алардын мугалимдери тууралуу да сөз айтылыптыр. Саламат ошол себептен областтык билим берүү бөлүмүнө келип, Акылбек менен таанышып, Акылбек Саламатты Жолдубай окуган номер 5-гимназияга алып барып, атайын теле берүү жасаптыр. Ошондо башка областтардан кандай досторуң бар дегенде, Жолдубай Чүй областынын Жийде деген мектептин окуучусу Таттуу жана анын мугалими Адила тууралуу сүйлөп бериптир. Анан Саламат Акылбекке Адиланы тааный турганын, алардын мектебине келгенин, ал гана эмес Жолдубай айткан Таттуу деген окуучуну да билерин айтыптыр. Олимпиадада түшкөн сүрөттөрдү теледен көрсөтүп, ал тургай аларды көбөйттүрүп да алыптыр. Сүрөттү көбөйтүп? Акылбектин бул аңгемеси, анын сүрөтүн көбөйттүрүп алышы Адила үчүн эзелки бир жомокту жаңыртып, кайра улантып айтып жаткансып, аны менен кошо асмандан бир керемет жылуу нур түшүп жаткандай сезип, алапайын таппай кетти. Өзүнүн чын эле эмне кылып жүргөнүн түшүнө да албай, ал экөөнүн ортосунда айтылбай калган далай жылуу сөздөр, бийлебей калышкан далай бийлер, болбой калган далай жолугушуулар, ысык-ысык кучакташуулар үчүн кимиси күнөөлүү экенин аңдай албай ордунан туруп кетти. Бул учурда Акылбек ага улам чечилип, өздөрүндөгү жакшы жаңылыктар тууралуу айтып жатпады беле. Анын укпай туруп кеткенине аң-таң болгон Акылбек Адиланын артынан карап калды. Адила эшикке чыкты. Эшикте күн тийип турганы менен аба чыкыроон тартып туруптур. Опера балет театрынын маңдай тарабындагы кара бак,
Андан ары жактагы эски өкмөт аянты, андан улай өкмөт үйүнүн бет маңдайындагы драма театры, андан аркы шаардык чоң парк баары көз алдына келди. Ошондо Саламат экөө жаңы таанышып, кудум азыркы Таттуу менен Жолдубайдан бетер жарым кадам ажырашкысы келбей, кармаган колдорун үзө алышпай, сөздөрү түгөнбөй, дал ушул паркта кечке ээрчише басып, кетишээринде сүрөткө түшүшпөдү беле. Эсине белгилүү бир ырдын саптары келди. Аралап шаар ичин басып жүрдүк. Андагы ак буурул түн эсиңдеби? Бул ыр саптарын ырдаган белгилүү бир ырчынын добушу кулагына келип жатса да, ак буурул түн эсиңдеби деп Саламат сурап жаткандай туюлду. Ооба, баары түгөл эсимде, баары. Анан эмне болду дейсиңби? Эртеси ошондогу түшкөн сүрөттү Адила көз жашын агызып отуруп ширеңке менен өрттөп таштабады беле. Ошол күндөгү 5 жылдык студенттик жылдарга тете болгон 5 сааттык убакыт, жаштык өмүрдүн жарпын жазган махабаттуу сезимдер, жаштыктын жаркын күнүнүн күлгүндөй элестери, ошонун баары бир тал ширеңкенин чийинин оту менен күйүп жок болбоду беле. Жалындаган жаштык, жалбырттаган махабат, от чачкан жүрөк, жетине албай айтылган таттуу сөздөр менен ширин кыялдар, ошол от менен өрттөнүп заматта жок болгон да. Ошол от азыр Адиланын бүт денесин өрт сымал куйкалап жаткандай. Ошол өрттүн ортосунда жалгыз өзү тургансыды. Ошол өрт менен бирге жанын жеген куру намыс, калп кекирейүү, кечирбеген таарыныч, унутулбаган курулай кек, баары Адиланы кыйнап, оттуу тикенектер менен сайгылап, оттуу шамал кайдадыр кыйсыпыр кылып алып учуп кетип бараткансыды. Көздөрүнөн ысык жаш сызылып, көчөдө басып жүрдү. Бир кезде артын караса, оюн бүтүп, адамдар театрдан чыга баштаган экен. Ошондо гана Адила эсин жыйып, Таттуунун алдын тусу басты. Бүгүнкү иш-чаранын программасы кеңири экен. Азыр чогуу түштөнүүгө баруу, андан соң сүрөт музейине алып бармай. Музейден соң окуучуларга арналып, театрда Чайковскийдин Аккуу көлү аттуу балети коюлат. Кечке чейинки убакыт мына ушундай жакшы иштер менен өтөт. Күндүн каармандары Таттуу менен Жолдубай болушту. Бүгүн эмне жакшы нерсе болсо, ошонун баары экөөнү арналды. Бирге тамактанышты, бирге сүрөт музейин кыдырышты, бирге отуруп кечинде театрдан кызыктуу балетти көрүштү. Бирге кол чаап, жадырап күлүп отурушту. Таттуу менен Жолдубай төртөөнүн баскан турганынын баарын телефонуна сүрөткө тартып жатышты. Экөө айрыкча бири-бирин тартышат. Кайра экөөнү бирде Акылбек, бирде Адила тартат. Ошентип кеч да кирди. Анда да тарап кете алышпай, бирге кафеге барышты. Аларды кандайдыр бир күч кетирбей, ажыратпай, алыстатпай, бириктирип, ажырагыс кылып байлап койгонсуду. Төртөө баягыда отурушкан Соңкөл кафесине келишти. Келип эле Таттуу менен Жолдубай өзүбүздүн ордубузга отурабыз дешип кирип кетишти. Айткандай, мурда келип отурган бурчтагы үстөл бош экен. Ыңгайлуу, жайлуу, терезенин тушунда, бурчта эмес беле. Акылбек менен Адила таттуу тамактардан тандашып, таттуу сөздөрдөн сүйлөшүп, жумшак винодон алышып, узакка отурушту. Окуучуларынын келечеги, мугалимдеринин ийгилиги тууралуу тостор көтөрүлдү. Таттуу менен Жолдубай дагы ак тилектерин айтышып, Таттуу Адила эжейине болгон чексиз сүйүүсүн билдирип, ал тургай сүйүнгөнүнөн көзүнө жаш алып, эжейинин ийинине жүзүн катып ыйлап жиберди. Мен сизди өз апамдай көрөм. Өз апамдан көрбөгөн жакшылыкты сизден көрүп, өз апамдан укпаган жылуу сөздү сизден угуп, мен ушул эрезеге сиздин артыңыздан жетип олтурам. Эгер сиз болбосоңуз, ошентип жатып кыз эчкирип ыйлап кирди. Отургандар эмне кылышаарын билишпей, баарлап Таттууну сооруту албай жатышты. Кыйладан соң өзүнө келип, Таттуу унчукпай отуруп калды. Кой, Таттуу, сенин келечегиң алдыда, атыңа жарашып келечегиңде таттуу болоруна мен ишенем. Тур, барып бетиңди жууп кел, деди Адила кызды кучагынан чыгарып.
Таттуу өйдө болду эле Акылбек Жолдубайга жаңсап бирге барып кел дегендей болду. Экөө ээрчише басып ары кетишти. Адила менен Акылбек лимондуу таттуу чайдан жайма-жай ууртап, бүгүнкү болгон окуя, алдыдагы мерчемдери боюнча узак кепке өтүштү. Айтымда март айынын аягында буюрса Жолдубайды алып Акылбек Сингапурга дүйнөлүк олимпиадага барат. Бул Жолдубайдын турмушундагы чоң окуя болмокчу. Азыр Жалал Абадка барышкан соң Жолдубай экөөнүн жол акысына демөөрчү издеп ошого даярдык көрүшмөкчү. Ошол кезде Адила Таттуу менен Жолдубай кечиккенинен туруп келип, аркы залга баш бакты. Анда жарык өчүк болчу. Күңүрт жарыктан экөөнү байкап калды. Жолдубай менен Таттуу жасалма чоң роза гүлүнүн тушундагы үстөлдө буларга артын салып отурушкан. Экөө бири-бирине кыналышып, Жолдубайдын ийине жөлөнгөн Таттуу улам башын көтөрө карап, бир нерселерди тынымсыз сүйлөп жатат. Жолдубай аны ийинен имере кучактап, башын ийкеп жадырап күлө карайт. Саат бир канча убакытты көргөзүп калса да, ал экөөнүн бүгүн ажырашкыдай түрү жок. Бирде үнсүз карашып туруп калышат. Анан кайра түгөнбөгөн сөздүн учугун чубашат. Адиланын көз алдында кайра эле саламат менен өткөзгөн бир түн кайталанып тартылып жатты. Ошон үчүн Таттуу менен Жолдубайды жөн койду. Туура түшүндү. Жолтоо болгон жок. Жүрөктөрдөгү махабатка эч кимдин жолтоо болуусу тийиш эмес. Эч ким каршы болуусу да тийиш эмес. Бирөөнүн махабатына бирөө көз артуусу да тийиш эмес. Ким өзү махабатын коргой албай өчүрүп алса, өзүнөн көрсүн. Ал анын бактысыздыгы. Анткени махабат гана адамды бакытка жетелейт. Махабаттуу жүрөк гана бактылуу. Махабаттуу жылдар гана бактылуу жылдар. Махабаттуу өмүр гана бактылуу өмүр. Ошол бакыттан өзүн өзү, өз жүрөгүн өзү кургалтырса, өзүнөн көрсүн. Ал анын бактысыздыгы. Ушинтип телмирип ой тегеретип олтурду Адила. Акылбек тамеки тартууга кетти. Адила кайрадан ой туңгуюгуна кирди. Саламат, күнөө кимибизде? Чындыкты жашырып айтпаган сендеби? Же болгон бир окуяны кектеп, кечирбеген, мелтейип жүрөгүн жибитпеген мендеби? Балким сени менен жолугуудан качып, ортобуздагы айтылчу ойлор айтылбай, чечилчү сырлар чечилбей, тушуккан таарынычтын айынан экөөбүз эки жакта адашып жүрөбүзбү? Ошол кезде кафенин музыканттары келип, каңыр күңүр музыка башталды. Адегенде аларды жактырбай отурган Адила элге белгилүү композитордун жаңы ырына кулак төшөп калды. Сыздаган музыка, кудум симфониядай мээлүүн кайрык менен башталды да, коңур үн акырын созулууну жагымдуу бир ырга өттү. Ыр адамдын тагдыры. Өмүр жолу, өмүрдү коштогон махабат тууралуу экен. Артыков деген чарчы бойлуу, белгилүү композитор жигит ырды селдей каптатып, муңу менен да, зары менен да кудум Адилага гана арнап жаткансып ырдап жатты. Бул турмуштун биз билелик түркүн жолу бар. Ал жолдордун биз баса элек жеңили бар, оору бар. Жан асылым, сага барчу жолду өзүң билдирчү. Жабыкпасын жаным, өзүң деген жалгыз оорудан. Өмүр бою күтүп, издеп жүргөн бактым жарк этип, өзүң болуп балким, өзүң болуп балким, өзүң болуп балким, бир күн жолугар. Анан ырга буркан шаркан түшкөн кайрыктар аралашып, бирде муздак бороон каптап, бирде ысык жалын уруп, Адила ошол муздак бороон менен ысык жалындын арасында калып, бирде буйугуп, бирде өрт менен кошо жалбырттап күйүп, куйуккаланып баратты. Күр шар эткен музыканын толкуну аны алда кайда алып кетип, тереңге соруп барып, думуктуруп, кайра толкундан чыгара аптыктырып, Адиланын көзү тунарып, башы айлан көчөк атып, кайсы бир туңгуюкта жүргөндөй болду. Көзүнөн ысык жаш талаалап агып жатканын туйган жок. Көзүн жумуп, ырды угуп отура берди. Анан Акылбек келип калаарын туюп, бет арчысы менен көзүн басты.
анын бул абалын сезгендей, Саламаттын туюму алыстан келип, Адилага узак сөздөрдү түгөнбөй айтып жаткансыйт. Анын ошол туюму үнгө айланып кубулуп, кушка айланып таңшып учуп, дабышы угулуп жаткансыйт. Адила, жүрөгүңдү тыңшачы, жүрөгүң менен сүйлөшчү. Ал эмне дейт? Жүрөгүң эмне десе ошону айт, ошону кыл. Ошон үчүн жүрөгүң менен сүйлөшүүнү үйрөн. Анткени жүрөк гана сени алдабайт. Жүрөк гана сага ким жакын, ким алыс экенин жаңылбай айтып берет. Эгер сүйүү, азапты бере турган сезим болгон болсо, анда адамдардын баары бактысыз болмок. Эгер сүйүү бактылуу сезим болсо, анда адамдардын баары бактылуу болмок. Ошондуктан сүйүү бактылуу да, азаптуу да сезим. Бирок сүйүүнүн тили бирөө гана. Аны түшүнгөн адам бакытка тушугат, түшүнбөгөндөрү азапка салынат. Бактылуу сүйүү эч кимди алдабайт. Бактысыз сүйүү гана адамды бактылуу сүйүүнүн турмушта болоорун эске салып, бактылуу болууга үйрөтөт. Аңгыча Акылбек келип маңдайына отургандай болду. Ысык чай ап келдирип, ак пиалага куюп чай сунду. Андан ысык ууртап, денеси ого бетер ысып чыкты. Ыр уланып жатты. Ал ырга Адиланын ушунчалык берилгенин туюп, Акылбек да көңүл коюп тыңшап калды. Таңшыйт Зейнеп таң алдында жүрөгүмдү жаралап. Карлыгачтар каяккадыр учуп өтөт сабалап. Жан асылым, сени да мени, мен да сени таба албай. Жүрөк ыйлайт үнсүз жамгыр болуп көз жаш сабалап. Бул угамын ак куу болуп жан шеригин издеген. Бул жашоого качан, бул өмүргө качан, бул тагдырга качан болом канагат. Таттуу менен Жолдубай буларга келип, ырдын жумшак, жеңил ыргагына кошулуп бийлей башташты. Адила аларды карап туруп эреркеп кеттиби, көздөрүнөн ысык жаш сызылып чыгып, аны аарчып да кое албай, билгизбей чайдан ууртап жатты. Жагы ылдый ысык жаш акырын куюлуп чыныга төгүлдү. Ыр дагы тагдыр. Ыр тагдырдын гимни. Айрыкча махабат тууралуу, болгондо да армандуу махабат тууралуу ыр. Мына ушул азыр жаңырып жаткан ыр Адиланын оюн кайра бекемдеп жаткансыйт. Алмашылат айлар, жылдар, өмүр көчөт күнүгө, ашыгабыз бул жашоонун түркүн сырын билүүгө. Жан асылым, өзүм менен өзүм жалгыз муңдашып, жалын болуп күйүп, шамал болуп учам күйүгө. Бакыт деген байлык менен өлчөп билгис нерсе экен. Бул жашоонун өзү, бул тагдырдын өзү, бул өмүрдүн өзү таттуу сүйүүдө. Кереметтүү обон жумшак жел айдаган толкун сымал жайлап келип басылды. Аны менен кошо ыр бүттү. Эх, сонун ыр экен. Жаңыр окшойт. Уга элек экенмин. Адила ордунан туруп кол жууган жакка басты. Анын минтип ыйлап отурганын байкап калган Акылбек мунун жүрөгүндө катылган бир сыр бар экен го дегендей артынан карап кала берди. Ал күндөр да өттү. Таттуунун президенттик ёлкага барып келгени, андагы президенттин өз колунан алган белеги, анан да Адиланын өкмөттүк ардак грамотасын алганы тууралуу мектептин чоң фоесине жарыя илинди. Куттуктоолор жамгырдай жаап, кубанычка бөлөдү. Айрыкча мектеп директору менен Тургунбек агайдын куттуктоосу, жакшы каалоолору Адиланын төбөсүн көккө жеткирди. Ошентип жатканда жаңы жыл да кирип келди. Спорт залда майрамдык ёлка аземде эле кооздолду. Адегенде башталгыч класстардын оюндары өттү. Эртеси жогорку класстардын окуучулары өзүлөрүнүн өнөрлөрүн көрсөттү. Аяз ата болгон Тургунбек агай, Аяз кыз болгон Таттуу майрамдык кечелердин көркүн чыгарышты. Соңунда Адила жетектеген комузчулар ансамбли өнөрлөрүн көрсөтөрү жарыяланып, улуттук кийимдерин кийип, үйкү топулары башында койкоңдоп, ак калпак кийген балдар менен кыздар комуздарын кармай эл алдына чыгышты. Алардын баш жагында Адила өзү турду.
Баарынын оң колдорунда бирден үстөл, сол колдоруна кыпкызыл өрүк комуздарын кармаган кыздар балдар чыга келишти. Алар үстөлдөрүн ылайыктап коюп алышып, комуздарын бооруна кармай, элге башын ийип жүгүнүшкөндө элдин колдору дуулдап чабылды. Адила дагы колундагы комузун көкүрөгүнө тийгизе, эл менен учурашып, алдыңарга келген өзүңүздөрдүн татынакай уул кыздарыңыздар, өнөрлөрүн көрүңүздөр, деди да комузчуларын иреттүү отургузуп, чертиле турган күүнү жарыялады. Азыр сиздерге жаштар маршы аттуу күүнү ойноп беребиз. Күү иреттүү чертилип, кубулжуган коңур күүнүн үнү элдин көңүлүн бийлеп кетти. Андан соң атайдын маш ботой күүсү жаңырды. Маш ботойдун «Оппа!» деп комузду ийинине алган жерине келгенде, эл оордуларынан тура калышып кол чабышты. Концерт аяктап, оюндар жыйынтыктала турган мүнөт келди. Эл алдына мектеп директору, Жийде айылынын башчысы, мектеп директорунун окуу тарбия бөлүмдөрүнүн башчылары, мектептин ата-энелер комитетинин төрагасы жана бизнесмен Байжигит сүйлөшүп, жалпы элди жаңы жыл менен куттукташты. Анын шаңын чыгарган, көркүнө көрк кошкон Адила жетектеген комузчулар тууралуу жылуу сөздөр айтылды. Албетте, анын жетекчиси жаш мугалимдин атын сыймык менен аташып, айыл элинин атынан ырахмат сөздөрү жаады. Эл эшикке чыгышканда аппак кар зампарлап жаап жатыптыр. Чын эле жер бетин табият жаңылап жаткандай, жер бетиндеги кара жолдордун, жол боюндагы таштар менен майда бадалдардын баарын ак кебес менен ороп койгондой. Деги эле адам турмушундагы карала тактардын баарын көрсөтпөй, апакай сезимдер менен жаап, жаман ойлордун баарын жашырып, баарын унуткаргандай. Эми мындан ары жалаң апакай гана ойлор менен сезимдер калсын дегендей. Адамдарда көңүлдөрү көкүлүп, жааган кардай ап-апак таза сезимдери ойгонуп, бирин бири жаңы жылы менен куттуктап, баары башкача болуп калгандай. Жамбы курдашы Адиланы үйүнө чакырды. Ал «Апамды таштап бара албайм», деди эле жолдошунун машинасы менен апасын кошо алып кетишти. Адила курбу досу Жамбынын үйүнө баратып, жаңы жерге келгендеги жаңы курбу досу менен бирге биринчи ирет тосо турган жаңы жылдан көп жакшылыктарды тилеп, көп ийгиликтерди күтүп, көптү үмүттөнүп, улуу Кудайга жалбарып баратты. Бирок көңүлүндө эмне турганын, ниетинде эмне турганын эч кимге айтпай жашырып, жашыруун тилек кылып, ошондо да бир жакшылык сөзсүз келе турганын жүрөгү туюп, ишенип баратты.